Биргелешкен Европалық христиан елдерінің тобы Византия империясына мұсылмандарға қаршы 9-кылымдан баштап улам соғыш іштерін ойыштыра беришкен. Ушундай соғыштардын биринде 1095 жылы Константинополь шаарынын түндүк чыгыш тарабында селжуктар менен чектешкен Изник шаарынын чебинде Византия империясынын рыцарлары менен селжуктардын ортосунда дин согушу жүрөт. Изник шаары Изник көлүнүн түндүк чыгыш бурч жагында жайгашкан. Согуш бир нече күнгө уланган. Ошол катуу салгылаштын биринде селжуктардын жоокерлери жеңилүүгө дуушар боло баштайт. Ошондо чыгыш жак капталдан чапкыла, ургула, капырларды өлтүргүлө деген үндөр менен ат минген жоокерлер пайда болуп, рыцарларды четинен өлтүрө башташкан. Жогоруда аталган кыргыз тилиндеги ураандар бүгүнкү күндө Стамбул шаарында түрктөрдүн архивдик тарыхында сакталуу турат. Рыцарлар менен болгон согушта селжуктар кыргыздардын жардамы менен Византия империясынын Изник шаар чебин талкалап, биротоло өзүнө караткан. Түрк селжуктарынын аскерлери бул согушта Кудай бизге асмандан жардам бергенге мусулман жоокерлерин жиберди. Ислам дини туура жолдо. Ошон үчүн биз жеңдик дешет. Ал эми окуя мындай болгон. Селжуктар менен Византия империясынын ортосундагы тынымсыз уланып турган диндер аралык согушта убакыт өткөн сайын жоокерлер алысырап азая баштаган. Ошондо Селжук султаны Орто Азиядагы 927 жылдан баштап 1212 жылдары түзүлгөн Карахания мамлекетине кайрылып, аскердик жардам суроо иретинде аманат жиберген. Ошол кезде Караханит мамлекетинин башчысы ал аманатты жакшы кабыл алып, 30 000 аскерин аты, курал-жарагы менен Кичи Азия аймагына жиберген. Ал Караханит армиясы бир нече күн тала түздү. Тоо таш арасында туш келди түнөп отуруп, биринчи эле келгенде ошол Изник шаар чебиндеги согушка туш болушкан. Ошол кыргыздардын армия курамы Византия империясына каршы түрк селжуктары менен бирге согуштун күйгөн отунда 4 жылдай согушуп, 30 000 кыргыздан мекенине бирөө да кайткан эмес. Кыргыз армиясынын негизги бөлүгү ушул Изник шаарындагы согушта курман болушкан деп айтышат. Кийин түрк селжуктарына 11-кылымдын башында Ысык көл жана Чаткал чөлкөмдөрүнөн Каңды урусунан Сулайман көчүп барып, анын небереси Осмон империясын түптөгөн. Ошол Осмондун баласы Орхон 1324 жылдан баштап 1364 жылга чейин Осмон империясынын экинчи императору болгон. Орхон ушул Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлеринин урматына 1330 жылдары Кыргыздар күмбөзү деп эки чоң бөлмөдөн турган күмбөз курдурган. Учурда бул күмбөз күнү бүгүнкүдөй сакталып, айлана тегереги темир тор менен тосулуп турат. Кире бериш жеринин сол жагында кыргыз баатырларынын элесин берген накта кыргыз жоокеринин айкели тургузулган. Ал эми оң жагында биринчи түрк, андан кийин кыргыз, андан ылдый жагында англис тилдеринде кыргыздар күмбөзү деп жазылып турат. Күмбөздүн ичине кире бериш жеринде кыргыздын кийизден жасалган шырдактары төшөлүп, бөлмөлөрдүн оң жана сол тарабында 35 см бийиктиктеги табыттарда согушта курман болгон кыргыз жоокерлеринин сөөгү катырылып турат. Табыттардын сырты калың жашыл материал менен капталып, араб ариптери менен сөздөр жазылган. Күмбөздүн артында узундугу 40 метр, туурасы 30 метр келген жер участогунда бактарак тигилген. Мына ушул күмбөзгө 2010 жылдан баштап Туркияда жашаган кыргыздар зыярат кылганды адатка айландырып келишет. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова. Пара каналы Түркия өлкөсү Изник шаары 15 май 2022 жыл.